bir rayондун эли байлыгына да башкасына да жеткен бийиктигине да карабастан 30 жаштагы жигитти көтөрүп жогорку кеңешке шайлаган. Ошол кездеги 40тагы кишилер 70ке, 50дөгү кишилер 80ге чыкты. Ушундай чоң ишеним болгон. Аябай чоң ишеним. Тилекке каршы ошол ишенимди көтөрүп алып кетчү бир катмар келбей калган да. 105 депутат болсо ошонун ичинен бир 10-15 гана ошондой келип, калгандары баягы базар келди деп чуркап, ошол кездеги жетекчилерге сыйынып, жүгүнүп, ошолорду ороп, туура эмес жолго салып коюп, аларды түртүрүп, кулатып берип, өзлөрү бул жакта жакшы болуп калып, экинчи келген кишиге Кытай коюшуп, мына азыр бүгүн да ошол кырдаал болуп атат. Дал ошонун өзү. Жээнбековду сүрүп барып кыйраткандар эртеси күнү келип туруп, жаңы түзүлгөн өкмөттүн курамына кире качып, бүгүнкү келген азаматтарды ай да, күн да сиз деп көкөлөтүп, кайгы ушул. Мадумаровдун айырмасы ошондо, жана Кубатбек Жусупалиев деген киши биздин керемет жазуучубуз, аксакал. Мен бир китеп жазсам, керемет китеп жазсам, ошол китебимди окуган адамдардын баары жаманчылыкка барбай, коом жакшы болуп кетет деп жазып атат да. Мадумаров да ойлогондо, парламентке барып, акты кара деп, караны кара деп, ушул тарсылдап айтып турган болсоң, эл түшүнөт дечүмүн. Депутаттар ошого көнөт, ынанат. Жок. Бир кездер болду, мен калемди кармап алып могул эмне десем, калемдешти дагы. Президент тарабынан каршы пикир келсе, кокуй биз калем деп жаңылышып калыптырбыз. Бул деген бычак турбайбы дегенге чейин барышкан. Ар бир өткөн кадам жүрөгүңдө бирден тилик калтырат. Кайсы бир акылман айтпадыбы? Адамдын көңүлүн калтыруу баары бир даракка мык кагуу. Кечирим сураганың ал мыкты сууруп алуу. Бирок мыктын ордун эч качан түздөй албайсың деген.